Так, саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ыдырыс Исаков, мен Азаттыктын Оштогу кабарчысы боламын. Бүгүн бизде мынау Өзгөн районуна караштуу Куршап айыл өкмөтүнүн тургундары чакырышкан. Бул жерде ошол Аман банкка аманатка салган акчабызды 2011-жылы салган элек дейт. Ошону ала албай атабыз деп чалган экен. Биз ошонун мындай чын төгүнүн билүү үчүн ушул Куршапка келдик. Жакшысыздарбы? Саламатсыздарбы. Азыр мынау Аман банкка акча салдык деп атасыздарбы? Сиздер чакырдыңыздар беле? Азыр ага канча акча кандай алды аткансыңар же кандай бербей атабы? Эмне болду? Иштин жөнү кандай? Аман банкка депозитке акча салганбыз. Биз билген убакта список боюнча 46 адам болчу. 46 адамдыкы 16,5 миллион болгон. Финпол тактап эсептептир 36 адамды. Азыркы Финполдун эсеби боюнча 13 миллион 400 болуп атат. 400 миң болуп атат. Азыр биз бүгүн чогулганбыз эл менен. Ушул Аман банктын алдына баралы деп. Сиздерди биз чакырганбыз, ушу 36 адам. Ал акчаны кандай шарт менен салган элеңиздер? Депозитке салгансыздарбы же кандай? Депозитке салганбыз, келишим менен 14,5% менен. 2011-жылда салгандар бар. Мен лично 2012-ден бери салып келем. Бул жакта аксакалдар. Жалпы суммасы канча салгансыз сиз? Мен биринчи салганымда 500 миңден баштаган сом салынган. Андан кийин 520 миң сом салынган. Андан кийин 250 миң рубль, 100 миң рубль. Иши кылсам ушундай болуп, меники рубльм отдельный, сомум отдельный болгон. Азыркы Финполдун тактап эсептеген боюнча рубльм 983 миң болуп атат. Сомум 1 миллион 145 миң болуп атат. Аты жөнүңүз ким? Мурзаева Минара. Сиз канча акча салгансыз? 130 миң салдым мен Аман банкка. Аты жөнүңүз ким? Абдрахманова Курбанжан. Сиз эжеке? Мен 110 миң салганмын. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Чарба Курбанова. Сиз да ал элексиз? Ал элек. Сиз чаксакал? Мен бардыгы ол 1 миллион акча салганмын. Аты жөнүңүз ким? Атым Айткулов Абдулла Алшаев. Эжеке сиз канча акча салгансыз? Мен 545 миң салганмын. Быйыл мына октябрда бүтүш керек эле договорду. Ошого кол коюлганбыз, договор менен алганбыз. Ошо неме депозитине карап туруп, анан ушу 14% менен салганбыз эне. Менин кызымдын пул эле ол. Мигрант кызыңыз? Өзгөн неме Россияда иштейт. Күйөөсү өлүп калган, 3 баласы менде. Ол мен багып атам олорду. Ошол балдарыма үй кылам, жай кылам деген пул эле. Ошону салып алып, мынантип ала албай атам мен. Аты жөнүңүз? Базарбаева Айчүрөк. Сиз канча акча салгансыз? Мен 2011-жылы акча салганмын. Азыр 204 миң сом ошо сберегательный книжкада турат. Мамлекет жеңилдик болсун деп айыл жерине банкты ачып койду. Биз ошол жерге ишенип Аман банкына акчабызды салып неме алганбыз. Ошондон бери мына азыр неме алып ушундай кыйынчылыкка туш келип калдык. Эмне үчүн ошол депозитти, аманатты Аман банкты тандагансыздар? Бул жерде бул неме алганда проценти немере көбүрөөк болгондо мен 2011-жылы салганда 16,5% менен салып келгенмин күнгө чейин. Ошо кызыкчылыгы ошо болгон. Банктар тандаганбыз да. Эми ушундай иштер болуп неме болгондо көрүп атасыздар, мына акча жок. Сберегательный книжкабыз бар. Депозит немебиз. Бирок неме жок болду. Аты жөнүңүз? Акчабыз жок. Менин атым Рахманов Ахмат. Ошол кагаздарыңыздар көрсөтө аласыздарбы азыр мага бир-экөөнү? Мисалы сиз канча акча салгансыз эжеке? Мен 200 миң салганмын. 100 миң рубль, 100 миң сом салганмын. 2017 салганмын, ошо процент асылып турган ошо Аман банкта. Анан 11% деп турган, чынбы десем чын деди. Анан ушуга салсак болобу десек, болот деди. Анан ошентип мен салганмын. Кайрада акчаңыз болсо алып келип салсаңыз боло берет деди. Анан кайра кийинкисинде көрсөк болобу экен ана. Мына азыр 100 миң сом апарып салганмын. Келишим менен, сберкассанын книжкасы, печаты менен. Анан булар кантип бизге Аман банкка салганбызда биз Кыргызско-российский Аман банк, книжка денежных вкладов дейт. Печаттары бар. Мына жана книжка дегениңиздер ушул да, Шул Аман банк. Ким ошто алып калган? Ким ошто ким алып калат сиздерди? Финполдо. Так, счет дейт. Мына так. Приход, расход жок, остаток дейт.
Көпчүлүк адамдардыкы Симполдо. Bizi kinişkeler var da bari. Kinişkesinde var. Так. 2000% деген эмне деген акчалар булар? ошо проценттерин берип турганда бизгечи. Проценттерин алып тургансыздарбы? Акчабызды сурап барганда ушинтип акча берип турганда бизгечи. 10 миң сом, 11 миң сом, 3 миң сом, 5 миң сом, 2 миң сом, 3 миң сом дейт. Ошондо жалпы суммасы көрүнгөнбү мына жерде канча миң сом алганыңыздар? Так, вкладчик обязуется передать банку денежные средства в размере. Жок, муну сиздер берипсиздер. Сиздер алган акчачы? Жок, аллекпиздер. Жок да ошо. Муну 2 миң, 3 миң дегендерди сиз салгансызбы? Салган акча, банкка салган. Салган акчалар. Сиз мүмкүнчүлүгүңүз болсо банктын алдына баралы, ошол жерин тартың. Макул, жарайт. Себеби биз банкка акча салганбыз да. Макул, жарайт. Банкка баралы, э? Бизде азыр ошол Аман банкка барып келели деп суранып атышат. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр ошол Өзгөн районунун Куршап айылындагы Аман банк деп аталган, ошо Аман банктын сберкасса деп коюшат филиалына барабыз. Бул жерде ошол Аман банктын Куршаптагы филиалына акча салган адамдардын саны 46 адам экен. Булардын азыр Аман банктан доолоп аткан жалпы акчасынын жалпы суммасы азыркы аныкталган ошол каржы полициясынын аныктап берген акчасы 13 миллион 400 миң деп атышат. Бул акчалардын бардыгы ошол 2011 жылдан берки акча экен. Ошондон бери адамдар 1000 сом, 2000 сом, 5000, 10 миң сомдон салып топтошкон акчаларын. Анан азыр айтып атышат булар. Ошол Аман банкты тандаганыбыздын себеби жанагы проценти үстөк пайызы жогору болчу, ошон үчүн тандаганбыз деп. Буга чейин кызык нерсе жанагы биз жалаң ошол банктарга акча берип, банктардан акча алып, анан ошонусун төлөй албай калган мындай насыякетчилердин көйгөйүн чагылдырып келгенбиз. Азыр болсо тескерисинче банктарга акча берип, банктарды карыз кылып коюп, ошо карызын ала албай доолоп аткан карапайым элдин үн чагылдырып атабыз. Азыр биз мына Куршап айыл өкмөтүндөгү айылдын борборундагы ошол базарды аралап кетип атабыз. Мына жери ошол Куршаптын базары болот. Жашылча жемиштер базары. Бул жагында ошол не дейт, мына банк компаниялар дейт, сыяктуу банктар бар бул жакта. Биз менен болуңуздар, азыр биз ушул Аман банкка барабыз. Так, Аман банк деген банк ушул экен. Азыр биз ушул жерге кирип, мына жетекчилиги менен сүйлөшүп чыксак болот эле. Саламатсыздарбы? Салам. Жактын сберкассанын жетекчиси ким болот экен? Саламатсыздарбы? Жетекчиси мен болом. Мен Азаттыктын оштогу каршы болот элем. Анан бизге мынау аялдар кайрылышты. Биз аманатка салган акчабыз бар эле, ошону 2011 жылдан бери салып келатабыз, бирок азыр ошону кайтарып ала албай атабыз дешип атат да. Мунун Мен маалымат бере албайм. Сен жан бергенде берген. Өзгөңө барсаңыздар. Өзгөнгө баш керекпи? Бирок булар азыр мына филиалга салганбы? Ошо сберкассага Акчанын ордудагы аракетилик. Мына афишалардын ордуларын көрдүңбү? Азыр ошону карыздап Жо, акыры бир себеп болот. Азыр мисалы мына эжелер келсе, акчамды кайра алат элем десе, эмне деп жөнөтүп атасыздар эми? Өзгөңө жөнөттөр мен. Барым. Өзгөндө жооп берет, Директор бар да. Сиздин аты жөнүңүз ким? Өзүңүз тааныштырып коесузбу? Акылны казак. Анда эмне кылабыз? Өзгөнгө барабызбы анда? Нерден азыр банк жабылсын деп туруп, Аларды кудушейден берген мына.
Вот ошо оригиналдар ушулар бар. Азыр сиз такыр жооп бере албайсыз. Бул эмне болушу мүмкүн эми? Мындай депозитке акча салса, анан кантип бербей коюшуңуздар мүмкүн. Мисалы сиздердин акчаңыздар бербей койсо, милицияга берип, сотко берип, мындай дегдеңдетип эле жетелеп келесиздер го, мындай. Мындай үйүнө барып, мисалы, залогко коюлган нерселер болот. Акчаны биз черге салганбыз. Силерде депозитте 16,5%тен деп. Мына ушул плакаттар илинип турган. Мына жерде постоянно биз ушул жерде акчаны салып жүрмөн. 2018-12 сентябрга чейин ушул плакаттар илинип, биздин заблуждениеге салган ушул плакаттар болгон. Бул имараттын сыртында илинде чоң ушу баннерде илинип турган ушул плакаттар. Бул плакаттарда эмне деп жазылган айтып бересизби? Bir жылда чейинки келишим аркылуу 7%-тан 14,5%ке чейинки акчалар банкыбыздын сактануу сунуш кылабыз деп туруп ушуну сунуш кылышкан ушул плакат аркылуу. Биз ушул плакаттарга, ушул баннерлерге көбүнчө алданганбыз. И Россия, Кыргызстан Аман банкы дегенде биз Россиядан акча салгандар ошого алданганбыз бизче. Биз Россиядан акчаны которуп, которуп кайра бул жерден алып туруп, кайра салынган счетко. Бардык ушул касса аркылуу болгон. Ошо кассадан печаттар басылган. Ошо касса. Анан келишимдериңиздер барбы? Келишимдерди көрсөтсөңүздөр болот. Эки тараптуу келишимдер бар. Мисал бериңизчи, мен бирөөнү көрөйүн мисалы. Мына келишим бар. Анан бул боюнча сиздер мына соткобу же мындай укук коргоо органдарына кайрылдыңыздарбы? Бардык жака кайрылды. Анан эмне деген жооп болуп атат эми? Жыйынтык чыкпай атат. Жыйынтыкка чыкпай атат. Азыр. Плакат, баннерлерди Тартипти эле бузбайбыз биз мындай эле. Так, мындан да порядок начисления уплаты дейт. Процентов ответственных сторон дейт. Мына келишим мына. Проценти менен жазылган. 14%тен деп. Мына книжкасы. Азамат, бул элдин кызматы. Абдыкадырова дейт. Рахмат. Чүмүңөргө рахмат. Условия депозита дейт. Предмет. Эки тараптуу келишим, как положено. Так, в течение 12 месяцев после подписания настоящего договора открыт на имя вкладчика депозитный счет для участия кыскасы. Бул жерде ошол выданные ранее процентные банк вправе дейт в пределах срока депозита распоряжаться деньги. Да, несі бар екен мында. Так. Мына избер книжкасы. Книжкасы. Ол квитанция мына салган акчалардын квитанциясы. Кассадан берилген. Мында мисалы азыр накталай төлөмгө берилген квитанция дейт. Бул жерде канча 12 айга дейт, кадалык дейт. Суммасы 100 000 сом экен, а? 100 000 сом салган экенсиз. Андан тышкары мына жакта дагы 100 000 рубль салган экенсиз, Исакова Салимахан дейт. Ушу сиз да? Мен. Алуучу деп турат го бул жерде. Салуучу. Алуучунун банкы дейт. Салуучунун. Пополнение вклада дейт. Кыскасы анан мына жерде жанагы мына бир книжкасы дагы бар экен. Бул жанагы Союздун малында эле. Бул жерде мына колдору коюлган. Аткаруучу директор Касымов дейт. Мына жеңиш деген могу Касымовчу дегенби? Абдыкадыров. Ошол азыр камакта экен. Азыр Финполдо Камакта. Банк камакта да аны. 100 000 рубль, башында 100 000 сомун ушу. Демек азыр бул иш Мына эмблемасы менен, бүт банкы печаты менен бар ушу топ мотора аман бар. Салганда мына жерде депозити илинип турган бала. Депозитке ишенип салганбыз биз. Мына жерде жеңиш өзү алган, кассадан барып алганбыз.
Ошо банка салганбыз да биз эмне ал талаага же үйүнө апарып салган жокпуз о жеңиштен. Ошо банка салганбыз. 26 толуп билди, 28-дери муну акцияларды полный алды да. Биз тополоңулайын дегенде мына 28 кайсы 28? 28. Августта. Август алынған жоқ. сыртқа шығамыз, бұларға мынша жетпей сырттан қалған сөз, Чейнем тұрған жерде. Акцияларын алган. Азыр чындап эле азырда депозитке кабыл алып атасыздарбы акча? Депозитке 2 ай болды бұлар депозит албай қалғанына. 2 ай емес. 2014-төн бери алынбайт экен да. Депозитчи. 2014-тен бері алмаса, мынау ақшалар неге үйде тұрған? Оны билбедим, моймадан сурайсыздар да. Сиз илдиңизбен менен таптышканы, жаңы табличканы, А сен жаңы бұл жерге жаңы келдің де? Түсінікті, анда өзің Биз акипресс чакырып неме кылганда ушул табличканы иле коюшкан. Бул табличка жана жеке жактар үчүн атайын эсеп ачык токтотулганын кабарлайт дейт. Бул өзгөндө да токтоп турду анда. 2014-жылы илине турган табличка ошо акипресске чыккан күн келип илинип калды. Ушул неме коюшкан. Бул жакта ушул мына плакаттарындагы билип атышат. Кыскасы туугандар ушундай российско кыргызский Аманбанк деген банктын. Бул банктын кожоюну ким экен билесиздерби? Бұл акционері, Аманбанктың акционері Шарипа Садыбакасова. Бишкектегі жетекчisi Абиров Нурбек Асылбекович. Ал ким аткаруучу директор экен? Аткаруучу директор екен Бишкектегisi. Кожоюну Шарипа. Кожоюну Шарипа Садыбакасова. Биз 2 октябрь күнү барганбыз Бишкекке. Бишкекке барып, Шарипа Садыбакасова келди, бирок бизди кабыл алган жок. Абиров бизди кабыл алды. Кабыл алып, берген убадаларын ушул күнгө чейин аткарган жок. Не деп убада берди эле? Биз киргенде биздин лично меники бул эженин баласыныкы чыкты. Неменен данныйларыбыз банктан киреле текшерткенде Бишкектен чыккан. 2 сааттан кийин биздин счетубузду жок дедирип койду да. Силердин иштегениңер жок экен деди. Бул эже да барган Бишкекке менен кошуп чогуу барган. Барганбыз биз кирсек 46 адамдын артынан 6 адам барган болчубуз. Кийин биздин ошо счетубузду жок деп айткандан кийин Абировка кирип, Абиров 3-төн кабыл алды бизди 6 адамды. Абировка киргенде мен айттым, ушундай десем, бул печат биздики деп Абиров мойнуна алды. Печат банктын печаты, а бирок мунагул книжкаларыңар фальшивый деди. Книжка фальшивый болсо, эмнеге печатты силер контроль кылбадыңар десем, ал биздин шалакылыбыз. Биз ошол убактагы директор болуп турган балага 10 миллион беребиз, 5% 10 жылга деди. Ошол акчаны эсебинен төлөп берет деди. Ошол акчаны эсебинен сиздердикин төлөп берет деди. Биз ошого ишенип келдик. Биз келгенден кийин Бишкектен 3-4 жолу келди адамдар. Делегация келди. Биринчи 2 аял келди, андан кийин Талант Токтомушев жалгыз келди. Андан кийин Алтынбек, Бакыт деген дагы сотрудниктер келди. Кыскасы бизди курук эле сөз менен алдап жүрөт. Бизди ошондой жакшы убадалар берип туруп, мына Аманбанктын ошо биз акча салган убакта директорун каматып коюшуптур. Сиздер сотко бердиңиздерби Аманбанкты? Аманбанкты биз бердик. Сотко кайсыга бердиңиздер? Кайсы сотко бердиңиздер? Футболго бердик. Жок, сотко. Мисалы азыр мынау эмелериңиздерди, книжкаларыңыздарды көтөрүп, ошонун негизинде мынау акчалар кайтарылбай атат деп сотко бердиңиздерби? Сотко барсак, өзгөнүн соту айтты. Сиздер деди, Фимполго кайрылыңыздар, бул частный экен, биз карабайбыз деди. Ошол себептен Кандайча частный болсо карабайт экен? Ошондо сотто да карабайт. Кайсыл сот айтты ошентип? чечим чыгарган. Жок, кайсыл сот ошондой жооп берет? Мындай болот да. Экономический преступность. Азыр токтоң. Өзгөнүн кайсыл соту ошондой деди? биз чогуу кирип, зарыз жазып алып келдик го. Частный карабайбыз деди го, баягы милицияның жанында. Адвокат жалдагансыздарбы, алган эмессиздерби? Адвокат алганыбызга 2 күн болду. Эми алдыңыздарбы? Эми алдык. Неме кылса, азыр сизден сураныч, мынау немелерди бир сыйра тартып, бул аксагал кишини бир сүйлөтүп койсоңуз. Сиз да акча салган эмес? Жок, менин ушул карындашым, укамдын кызы. Атасы төшөктө оор акыбалды жатат. Эми ушул акчасын салып өзү үй алам деп, атасына жардам кылам деп жүрсө мынандай кылып, бул не деген жакшылык, Кыргызстандын эми ушу банктары калды эми.
çoğunları urdadı, ministrler jedi. Bari Kırgızistan'da ne kılış gerek? Kantip oğlak Kırgızistan. Ona özürlü değilsinler. Ona çoğunları bari tüymenen çok kılış gerek. Ona zdaniyalarda buzdurup. Geldi şunday akvalı koyğanda. Bu kim cevap veredi? Bargan bir şeyde girgizmese, şu içengen prokuratura sotlarımıza biz Karavay'ımız Çarsın'ın Kıtay'dan geldi diyor. Bari şu Kırgızlar mı ülkedekiler? Bari şu halkımla tamamına tıkıp koyulan bu beçerilerdi Karavay şu kovalda sürdürülüp duruyor. Ey Pişkek'tin yol kırası kança? 2 gün, 3 gün, özgönge kança günden katta atat. Soğuktun günleri. Buna aksakalları karı kançalığına 90'a çıkan ne bağlı öyle kalpak giygen. O şundan akçası biz tuğandar. Kempir ötmetken yakında 40 yan bölüler. Bularda bir jakşıra karab siler hem televizyonda kayırdan geldin. Azatlıktan. Azattan geldin, kayaktan gelsen daha şu. Bunu çeşmeri kalayanlar ey. Tuğra aytıp Karabakan prokuraturalarda o Jojaka qaray turgan yerge qayravchi prokurorlarning o'zini sotqa berish kerak edi. Arizdanim. Sotqa bermedingizler bana, bermepsizler Buna aytib qo'yib buna qiz berdi. Men shu xizmatdan gina suylab qo'yib o'taman. Аты-жөнүңүз ким? Japarov Ahmadjon men. Мен Жантараев Мухтар Абдукурович ушул жабырлануучулардын ошо лидери болуп 3 айдан бери жүгүрүп жүрөбүз. Мен өзүм 18 жылдан бери Москвада ошо бала чака менен иштеп, эми кайтайын жашым ушу 60га жакындап калды деп, кайтайын деп болгон акчамды бир 2 миллионго жакын акчамды алып келип ушул Аман банкка салганмын. Келгенде банктарды тандагам мен дагы. Катар банктар турат. Анан кийин келгенде Россия, Кыргызстан Аман банкы десе биз дагы карточный система менен ошо Россияда ошондой банктар менен иштешип жүрөбүз. Банктарсыз биздин чында турмушубуз оорураак болуп калат. Ошол Россия деген сөз үчүн кирсем 12% менен мен макул болуп 1 жылга гана салганмын. 1,5 миллион акчамды 1 жылга гана салганмын. Эми 6 айдан кийин келип алайын десем, 6 айдан кийин алайын, мен үй таптым, үй алам десем, ушундай акыбалга кайрылып отурам. Бул жерде азыркы Аман банктын төрөлөрү, Аман банктын башчылары элди заблуждениеге салып, ошо бөлүм башыга бергенсиңер, ошо бөлүм башыдан алып алгыла деп, бөлүм башын каматып, ал камалып кетсе, эл бир тыйынсыз кала турган акыбалда калып атат. Алар болсо 3 айдан бери сооротуп, алдап, уадаларды, куру уадаларды берип келет. Ооба Аман банк күнөөлүү, биз кадрды туура эмес тандаганбыз, кичине күтүп тургула. Ошентип 3 ай өтүп, акыры мындай плакаттарын баардыгын алып, ашыкча лозунгдарды алып, рекламаларын алып, бар жогун документтерин тазалап алып, азыр биздин базада бир тыйын акчаңар жок. Каматсаңар Абдыкадыров жеңиште каматып алгыла. Биздин бу жерде күнөөбүз жок деп четке чыгып, элди кандай жол менен болсо да төлөбөй коюнун ошо жолун издеп атат Аман банк. Абдыкадыров жеңиш деген ушул избиркастанын мурунку убактылуу ошол 10,5 жыл иштеп турган ошол Аман банктын бөлүм башчысы болуп турган. Избиркастанын бөлүм башчысы болуп турган. Бул жерде кадр тандоодо, ошол көзөмөл кылууда түздөн-түз Аман банктын күнөөсү бар бул жердечи. Бизди ошо неме кылып атат. Мындай жалганчылыктар керек эмес, жабылсын дейт. Анан мына азыр плакаттарыңыздарды бир көрөлүчү. Шарипа Садыбакасова, Нурбек Абиров Аман банкка депозитке салган акчаларыбызды кайтарып берсин дейт. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков, Россия Кыргызстан Аман банкын карап элдин акчасын кайтарып берүүңүздөрдү суранабыз дейт. Мына жакта болсо Россия Кыргызстан Аман банк карапайым элдин акчасын кайтарып берсин дейт. Кыскасы азыр ушундай 5-6 плакат менен чыгышкан. Бул жерде 46 адам ошол өзүнүн банкка аманатка салган акчаларын кайтарып ала албай ошонун сөзү бар экен. Ошо неме коесузбу? Талаптары менен турушат. Кайрылсак болобу? Болот, айта бериңиз. Урматтуу президентибиз Сооронбай балабыз, биз сизге кайрылып жатабыз. Куршап Аман банкына 40-тан ашык ел акча салганбыз ишенип. Мына азыр 3 айдан бери акчабызды ала албай Аман банктын жогорку жетекчилерине кайрылсак бизди кайрап күнөөгө коюп отурушат. Ала албай жүрөбүз. Ошондуктан урматтуу президент бизге жардам көптөн көп жардам берип коюшуңузду суранабыз.
Сиздерге жардам берсинби же мыйзамдуулукту эле сактап берсе жетсе керек эле өзү? Мыйзамдуулукту сактап. Ошо мыйзамдуу эле ошо келишимдердин аткарылышын эле милдеттендирип берсе жетет эле да, туурабы? Андан башка эч нерсени талап кылган жоксуздар да. Сооронбай Жээнбековдон жардам сурап аткан жоксуздар. Мыйзамдуулукту, мыйзамдын гаранты катары мыйзамдуулукту сактап берсин деп атасыздар да. Туурабы? Аман банк элдин акчасын төлөп берсин. Ушуга биздин президентибиз көзөмөлдөп, ушу закон ченеминде биздин акчаларыбызды кайтартып берсин Аман банк. Банк жабылсын, Аман банк жабылсын. Жок, жабылган менен эми жабып туруп башкача ат менен ачып койсомчу. Мисалы мен болсом мен ошондой кылмакмын. Ошого чыдайсыңарбы? Текшериш керек да, бунун сааты менен жабылыш керек. Төлөп берсин акчаларын. 46 үй билен акчасы оңор акча эмес бу. Ушул жерде ат энелер турушат. Булардын бала чакалары бүт Россиядан тапкан акчалары. Бу Аман банк акчаны кайтарып берсин. Милдеттүү түрдө кайтарып берсин. Бир гана ал жеңиш камалды дейт. Жеңиш камалбастан акчаны төлөп берсин. Азыр кечиресиз, дагы бир суроо. Мынау банктын кожоюну жанагы Шарипа Садыбакасова деп айтышып атат да, ошондойбу? Кожоюну? Акционерлердин арасында барбы? Мен жакында эле келдим. Жо мисалы сиз азыр кимге иштеп атканыңызды билесиз да, билишиңиз керек го дейм. Ким экенин билбей эткенмин. Аткаруучу директоруңуздун аты ким? Ошо мени жазып аткан Абиров деп. Абиров деген, Рахмат. Азыр мынау банктын өзү бөлүм башчысы дагы ырастап берди, ошол Абиров аттуу киши, ошол Нурбек Абиров дейт, ошол банктын азыркы ошо Аман банктын аткаруучу директор экенин. А бирок мынау Шарипа Садыбакасова азыр кожоюн экенин ал ырастап берген жок. Аман банкка ошо көп жылдан бери эле салат элем балам. Анан эми бир жыл болду эле, быйыл мына октябрда бүтөт эле. Договордо ошондой. Октябрдын 20-сында бүтөт эле. Ошону алганы келсем, ушундай иштер болуп атыптыр. Мен бала ол Россияда кызымын иштеген пул эле. Онун 3 баласы бар. Онун күйөөсү өлүп калган. Ошол апам сактап берет деп мага салган эле. Мен ону мыналарга жедирип отурам балам. Ушуга жаман ичим ачышып атат. О кызыма айта элекмин, ол айтсам эмне болот билбейм. Айта элекмин Россияда. Ушул булардын немесичи жеңишти булар өздөрү камады. Булар айткан, сен камалып мойнуңа ала бер. Эл тынчыганда сени пул берип чыгарып алабыз деген неме менен мына банк өзү камады. Эл каматкан жок жеңишти. Сиз канча акча салган элеңиз? Жайтыба Дилбар, мен дагы 2018-жылы салганмын, январь айында. 1 жылга эле салганмын. 71 миң. Бирок мен 2-7 миң. Ошолордун акчасы болгон. Ошолордун топтошун салганмын. Бирок мен ишенем Аман банк төлөйт деп. Аман банк төлөсүн. Президенттен суранам. Ушу акчаларды төлөп берсин деген үмүттө келип отурабыз. Мен Жайтыба Дилбар. 2 жетим балам мен дагы. Аталары өлүп калган. Керек болсо чорнекте эмнелерин алып келип берем, кагаздарын. Ошо 71 миңди төлөп берсин Аман банк деп мен президенттен суранып каламын. Ал акчаны каяктан алган элеңиз? Мен ошо 2 баланын пенсиялары бар эле да, атасы менен энеси өлүп калган. Неден авариядан өтүп кетишти. Ошолорго пенсия чыгарып берген, ошонун акчасын топтоп атканмын да. Ошолордуку. Азыр муну директор келди дейт. Ал директор ким ал? Филиалдынбы? Жастар, могу өзгөнүн филиалынын директору келди дейт. Ошону мен өзүнчө интервью алып алсам жакшы болот эле. Азыр чыгып турбайт. Жастарбы? Жок, сиздер майла, чыгып тура берсин мен. Чыгып турбайт. Жастарбы? Неге чакча болбойт? Бирибизге карап коем неме кылат. Бул киши филиалдын директору кандай? Өзгөн Аман банкынын директору ошо жетекчиси. Ушулар каматышты, ушуларга мыйзамды карап берет. 4 жылдан бери мыйзамды карап берет. Биз эч ким душканыбыз жок. 4 жылдан бери төнөмө, 4 айдан бери алданып келет. Бар жокту билесиң. Жеңишти кандай Сиз ким болосуз? Начальник эсби. Анда Сабыр.
Yok, siz İki söz kime gelmek bu? siz koopsuz kızmatın başçısı olursunuz mu? Qanday? Bir gün ötüp ketсе үйүзгө барат звонок кылат туурабы Алданышчылар, эл алданышчылар. биз врачада иштеп минет менен таап аткан акчабыз биз мисалы үчүн мына акелерибиз бала чакалары менен Үйүңөрдү залогко коюлган, жериңерди залогко коюлган. мыйзам болгон бери төлөш керек неге печаттар анан барып Бардыгын жабыш керек. Бардық Неме банкрот болду деп. Мен Россиядан келип акчамды алайын десем жок, мисалы үчүн. Карындашымкы бар, эжемки бар, өзүмкү бар. 1 миллион 100 000. Мен Азаттыктын оштогу кабарчысы болот элем. Аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мынау кишилер бизге кайрылды эле да. Анан сизди азыр булар айтып атышат, өзгөнгө барсын, өзгөндө жооп берет деп. Анан өзүңүздүн келип калганыңыз жакшы болуптур бул жагычы. Макул. Ошол жерде без мени өзгөн барып туруп, өзгөндө. Бардыгын жабытабыз. Банктарды жабышын талап кылабыз биз. Банкрот болду деп уялбай эмир. Жоқ, банк төлеп берсін, жаптырмайды ғой, қана іштей берсін. Аты жөнүңүз ким болот сиздин? Тааныштырып коюңузбу? Темирлан, Эмирлан. Эмирлан мырза, мынау кишилердин мынау талаптары жөндөбү азыр сиздерге коюп аткан доосу? Булардын тараптан алды теркөөдө иликтөө жүрүп атат. Теркөөнү турабыз азыр. Тергөөнү кайсы? Каржы полициясы кылып атабы же кайсы башка? Финанс полиция. Анан буга чейин билген эмессиздерби? Сиздердин кабарыңыздар жок болгон. Мисалы сиз филиалдын директору болсоңуз, анан кийин сберкассада Эдини барга түшкөн эмес. Эдини база түшпөгөн. Ага чейин эч кандай маалымат болгон эмес. Бирок мондой коопсуздук кызматтары бар сиздерде, тынбай текшерүүлөр болот. Анан мына жерде депозит деген жазууларыңыздар турган. Анан ошо депозит деген жазуулардан депозиттин база жазылып турган болгону менен бизде азыр действий депозиттер бар. Ал өзү срок бүткөн чактагы договор негизинде жылдырылып турат. Алар дагы эле бар. Бирок азыр мына жерден ушул избиркассадан депозитке акча түшкөнбү, түшкөн эмеспи ушу тарыхта? Булардын 14-жылдары дагы жок болгон, мында 14-жылдары кимде жок болгон. Жок, андан кийинчи мисалы азыр 100 000 салдым, Бизде мисалы былтыр алышым керек эле дейт. Немесинде чечим негизинде токтотулган депозит салуу. Канча 2014-жылдан бери токтоп турган, бирок булар 2011-жылдары деле салгандар бар экен да? Ошо белгиси отпайбы ошолор? Ошону азыр иктеп чыгышат азыр, текшерип атат азыр. Азыр бирок ушундай эле нерсе сиз жооп бере аласызбы? Мисалы Ысык көлдө же башка облустарда да катталган ушундай эле окуя деп атат да. Маалыматым жок менин. Маалыматыңыз жок. Аксыда болгон 5 жыл мурун аксыда болгон 3-4 үй алган, адвокаттары жалдап алышкан. Атак бизге окшогон бечаралар калып кеткен 5 жыл болду. Дагы деле ала элек алар. Аны мынау директор прекрасно билет. Просто эми телевидениеден жашырып атат да. Фамилияңыз кандай болот сиздин? Абдымамунов Эмирлан. Ушул Аманбанктын өзгөн филиалынын жетекчиси болосуз. Сиздер могу коопсуздук кызматынын башчысы экенсиз, мен түшүнгөнүмө караганда. Андай боло турган болсо, мисалы ушул бул жакта ушундай афера болуп атканын кандай байкаган эмессиздерби? Билген эмессиздер. Текшерилип турган внезапный проверкалар ай сайын болуп турган. 1-2 жыл. Кассадагы акчалардын ачкан санайт да. Ал жерде баары туура чыгып турган. Булардан түшкөн акчалардын баардыгын чөнтөккө кеткен. Тиги Абдыкадыр Жеңиш чөнтөккө салган. Алып мына допустим, бул киши Жантүрө Муктар Россиядан 500 000 акчаны ошо Абдыкадыр Жеңиштин намына которгон. Намына которуп акчаны ошо депозитке салып кой депчи. Аны жана Минура деген эжеге жүрөт. Ал да ошондой кылган. Россияда жүрүп акча которор эле тиги намыначы. Бирок азыр айрымдары булар келишимди да киргөздү да магачы. Келишимдер бар. Действительно акчалары кассада өтпөгөн, через операция катары өтпөгөн. Түшпөгөн. Жок. Ошон үчүн бул Мисалы мына жаныңызда турган эже келишимин көргөзүп атат да сиздер менен болгон. Келишимдердин баардыгы эми Булардын системасында банкына деле акча өтпөйт. Азыр эгер акча өтпөсө биздин тизмелерибиз чыкпайт болчу. Башка райондон биз 47 адамдын тизмеси турат мында. бул тизме Абдыкадыр Жеңиштин өзүнүн компьютериндеги тизме. Компьютер башка жака жайып койбойт. Бул райондордогу Бул деген ар жерде
Aman Bank'tın nemesindeki, bazasındaki bu. Bazadan çıkıyor. 15 milyon жақын ақша ошол базасында турат, ошончу Добостревине шот ачып өзүнө ошо жылдан бери неме кылып жүргөндө Абдыкадыровдун жеңиши. Абдыкадыров жеңиш ким? Силердин кадрыңар, силердин немеңер, силер текшерип турган адамыңар да. Кыскасы туугандар ушундай экен. Азыр бул жакта банктын ошол Аман банктын өзгөн филиалынын жетекчисинин жолун дагы алдык. Алар ошол бул жердин Сберкассанын директору өз билемдик кылып акчанын көбүн эмес негизи ошол аманатка келген акчалардын баарын өзүнүн чөнтөгүнө салып алган деген жоопту берди. Азыр эми биз ошол каржы полициясына барып дагы жоопту алганга аракет кылып көрөбүз. Азырынча абал ушундай эми. Кыскасы Кыргызстанда ушундай дагы нерселер болуп турат экен. Биз буга чейин мен ушул банкта аманатка салынган акча мындай жоголуп кетет деп эч ойлогон эмесмин. Көрсө болот экен. Ерлан мырза, азыр мынау жерде ушул Куршабай айылынын тургундары бизге кайрылган да. Биз 16 миллиондон ашык бул негизги суммасын айтып атышат. Ошончо акчаны алдатып койдук Аман банкка деп атат. Ушул туурабы, туура эмеспи? Бул жерде негизсизби? негизи бул жерде эки тарап караганда Аман банктагы жабырланчу болуп эсептеп калып атат да бул жердечи. Ошого азыр биз жеңиш деген Абдыкадыров ушул жерде ушул Аман банкта заведующий болуп турган кезде ушул элдердин акчаларын алып жасалма жол менен договор түзүп берген экен. Ошонун негизинде жумуштан кеткенден кийин биз билдик да анычы. Ага чейин эч кандай база киргизбестен өзү гана чөнтөгүнө уруп жүргөнү маалым болот да бизге андан жумуштан чыккандан кийинкисинде. Эми биз кандай дейбиз? Бирок ошол 10 жылдаган убакыттын ичинде Аман банк өзүнүн ошол бир кызматкерин көзөмөлдөй алган эмеспи? Ошол жылдар ичи бул элде дагы жеңиш менен гана сүйлөшкөн экен да эч ким. Бир дагы эл ушумага чейин же өзгөндө филиалга же өзгөндө Сберкассага барып Аман банктын бирөөсү дагы же акчаны толуктап же пайызын алганга же полностью исмат эткенге барышкан эмес да. Же текшергенге барган эмес. Бир дагы 10 жылдын ичинде бирөөсү деле же оштогу биздин Аман банктага барса болмок. Едини базада жок, мисалы мындай жок, биз сиздерде протокол бар. Мисалы булар айтып атат, кассага салганбыз деп атат. А кассадан анан акчаны алганга бир гана жанагы ташып кетүү үчүн гана алынат, же болбосо башка шоттон шотко которуу үчүн гана болот. Эмне үчүн ал кассага салып туруп, анан өзүнүн чөнтөгүнө кантип алып коет? Кассадагы акчаны директор кантип алат? Ошону кантип көзөмөлдөнгөн жок? Ушул нерсе кассага барбай калат да. Кассага салганбыз деп атат да буларчы. Кассада дагы жеңишти өзү отурган деген сөз болот бул жерде. Андан тышкары бул жерде юристиңиздер бар беле? Юрист жок эле. Сберкассада болгон 3 гана адам иштейт. Юрист жок болсо келишимдер кантип оформление болгон? Келишимдер мисалы жасатпай булар. Жок, аны түшүнүп атабыз, бирок мына жерде 4 кызматкер болуп атат, бир кассир болуп атат. Бир жанагы операционный отдел, ошол Сберкассанын жетекчиси, бир ооба. Ошону менен 4 кызматкер болуп атат. 4 кызматкердин бири дагы ошонун кылып аткан иштеринен кабарсыз болгонбу? Эмне болуп чыгып атат? Азыр ошол боюнча финанс полиция азыр тергөө ишин жүргүзүп атат. Азыр текшерип атат, баардыгы суракка тапшырып атат. Анан буларга кандай сунуштарды берип атасыздар азыр эми? Булар айтып атышат, бизге кредит сунуштап атат. Банк тарабынан булардын эмесини орто жолдо күйүп калбасын, жок дегенде ошол акчаларын керектүү жерге иштетип турсун деп банк өзүнүн мойнуна алып бир аз немени буларга пайызы жок кийип берип турган макул болуп атат. 10 жыл ичинде. 10 жылга. Ошол жанагы салган суммасына жараша. Өзүнүн салган суммасыны 10 жылга бөлөт дагы, ошону бөлүп төлөйт. Булардын жанагы депозиттик жанагы проценти бар да, ошол процентин кантип төлөп беребиз деп атасыңар. Булар ишенип салып атат да. Бул жерде акчасын гана, негизги сумманы гана. Финпол тактап берген акчаны гана беребиз деген сөз болду. Жок, Финпол тактап берип атат. Тактап бергенде ал банктын атынан болуп атат барбыр. Ошондо булар депозитке салып атат. 14%, 16% үмүт кылып отурушат сиздерден. Аны бербейсиздерби ошондо? Биз бул жерде Финпол тактаган акчаны гана бере алабыз. Негизги сумманы. Негизги сумманы. Рахмат жок. Мен баткыра албай калам эже бар. Неме? Бул жерде биз банкка ишенип салгандан кийин банк элдин толук акчасын төлөп бериш керек. Биринчиден. Экинчиден ал банктын сотрудниги кандай абалда иштеген, аны сотрудник банк өзү мойнуна алып, элдин акчасын толук кайтарып берип, депозитти кошо төлөп берсин. Эл ошону талап кылат. Эгерде биз ушул элдин акчасын толук бере албаса, анда бундай банкты жаап салыш керек, башка эч нерсенин кереги жок. Банктын шалакылыгы болуп атат. Банктын шалакылыгы болуп атат бул жердечи.
Bu banktın начальниктери каякты карап турган 10 жылдын ичинде. Каякты көзөмөлдөгөн. Биздин моральный материальный ущербти бардыгын банктан төлөтүп беришин талап кылабыз биз президенттен. Банк ушундай нерсени өзү мойнуна алып атпайбы? Ооба биздин чалакалыгыбыздан, биздин көзөмөлсүздүгүбүздөн ушундай болду деп туруп өзүнүн кылган мүнөс немесин мойнуна алып атат банкчы. Бул жерде бир мойнуна алган, бир мойнуна алган печат биздики Аманбанктын бир книжкадагы Аманбанктын печаттары бардыгы бар да бул жердечи. Ошон себептен бул банктарды арестке алып, качан элдердин акчасы өңгөнгө чейин банктарды арестке алып, жабылышын талап кылабыз. Анан ушу элдин акчасын банктын чоңдору өндүрүп берсин да. Азыр мына кыш мезгил болуп атат. Отун сууга муктажбыз. Бардык акчага муктажбыз. Ушул убакка чейин Мигрант катары менен сөз сүйлөп коеюн, мигрант катары. Биз мигрант катары бу жерде 36-46 үй бүлө болот. Ошо бүт бала чакасы Россияда иштеп жүрөт. Биз мамлекетибиз жумуш бербесе, биринчиден жумуш бербесе, биз талалап Россиялап иштеп жүрсөк, анан биз сактай турган ушу банкка келип ишенип банкка акчабызды салып атсак, анан банктан келип Россиядан келип, мисалы үчүн мен келип акчам алайын десем, акчам жок болуп атса бул жерде. Бул кандай эми болот? Ушуну мамлекетибиз көзөмөлгө алсын, ушуну чечсин. Ушу үнүбүздү уксун, биздин жогору жакта президентибиз уксун. Моралдык жактан материал бардык немелерди өндүрүп берсин Аманбанкчы биз. Азыр эми үйлөрүңөрдү залогко койгула деп атат. Өзүбүздүн үйлөрүбүздү залогко коюп, анан өзүбүздүн акчабызды 10 жылга проценти менен 10% менен проценти жок дейт. Жөн туруңузчу. 10 жылга проценти менен төккүлө деп атат. Онда биз өзүбүздүн немебизди, өзүбүздүн пулубузду өзүбүз залог коюп алып атабыз да. Кайра биз банкка карыз болуп атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси келип жер үлүшүңөрдүн күбөлүгүн коюп, жер үлүшүңөрдүн күбөлүгүн коюп, ошону менен алсаңар дагы болот деп атат. Эми биз өзүбүздүн залогдорубузда үйүбүздү койбойбуз дедик. Эми азыр жер үлүшүңөрдү коюп, залог коюп, акчаңарды алып төлөсөңөр болот деп атат. Биз ондойлор коймакчы болбодук. Аты жөнүңүз? Турдубаева Динара. Ким? Турдубаева Динара. Биздин үнүбүз дагы ошо Сооронбай Шариповго жеткен болсо, чынында менин жабыр тарткан жабырлануучумду кошо айтып кетти. Мен дагы ошо 2000-жылдан бери ошо Москвада бала чакам менен ошо пенсиямдын аздыгынан экинчи группадагы афган инвалидимин өзүм. Ушу жеткирейин, ушул элди катарына кошулайын деп ушу иштеп жүрүп алып келип салган чоң суммадагы 1,5 миллион акчамды ушинтип алдырып отурам. Мыйзам чегинде, если мыйзам болгон болсо, Сооронбай Шарипович аймактарын өнүктүрүү жылы деп жарыялаган болсо, бул жерде Куршап жергесинде эл болсо тонолуп отурат Аманбанкка. Акчаларын тонотуп отурат. Ак ниет менен тапкан акчаларын тонотуп отурушат. Мыйзамдын гаранты болуп, мыйзамдын ушул жакшы көзөмөлдөп, Аманбанктан биз талап кылат элек. Ушул 36 үй бүлө көзөмөлгө алып президентибиз ушул Аманбанктан акчабызды төлөтүп берсин. 36-бы, 46-бы? Бардыгы 46, азыр такталганы Финпол боюнча 36. Аты жөнүңүз? Жантөрөев Мухтар Атбакырович. Биз жыргаганыбыздан Россияга кеткенибиз жок. Биз ушул жерде иш жок үчүн Кыргызстанда иш менен камсыз кыла албаган үчүн Кыргызстан. Биз Россия жергесине кетип, бүт эле ушул депозитке салгандардын бардыгы Россиядан иштеп келип салгандар да. Ошол жака барып иштеп, ошол жакта жүрүп, ушинтип дагы Россияга салбастан акчабызды өзүбүздүн Кыргызстаныбызга келип, Кыргызстандын банкына салсак, ушул банкка салган акчабызды жакшы сактай албастан банк ушинтип элди бизди жүгүртүп отурат. Эми биз мынакей кечеги президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбеков убада берген элге. Мен сиздердин колуман келишинче аракет кылам, керек болсо элге кул болуп берем деген. Бизге кул болуп бербесин. Бизге закондун, мыйзамдын негизинде ушул Аманбанктын Куршаптагы филиалын биздин акчабызды кайтарып бергенге чейин жаптырып, ушул биздин ущербти төлөп бергенге чейин Аманбанкты
талап кылабыз биз. Аман банкты жабылып иштетпей турушун биз талап кылабыз эл. Ушул биздин ушу салган акчаларыбызды төлөп берсин. Эмне себептен ушул убакка чейин сотруднигин күнөөлөп атат. Ушул убакка чейин Аман банктын жогорку жактары ушуну териштирип караган эмес. Биз сотруднигин эмес, биз Аман банкка акчабызды салганбыз. Ушул Аман банк элдин акчасын төлөп берсин толугу менен. Биз канча жабыр тарттык, канчалары больницага жатып чыгып атат. Мен өзүм деле мына кече күнү барып текшерсем больницага жатыңыз деп атат. Биз элдин моральный, материальный ущербин кошуп төлөп берсин. Азыр бул жерде биз азаттык телевидениесин чакырдык эле. Өзгөндөгү Аман банктын начальниги келип алып, чекеде биздин балдар менен уруш болуп атат бул жерде. Эмнеге Аман банк ушуну көзөмөлдөбөйт? Эмнеге эл жабыр тартыш керек? Биз түздөн түз ушул бизге мыйзам чегинде Кыргызстандын ушундай оор жеңил убагында карай турган президентти шайлаганбыз. Президент бизге ушуну карап, Аман банкты жоопко тарса жоопко тартып, элдин ущербин төлөп берсин, моральный, материальный ущербин коштуруп, элдин депозитке салган акчасын төлөп берсин. Ел ушуну талап кылат. Ошону Бая күнү биз телевидениелерге жеңиштин колуна алып келип берген деген көрсөтмө көрсөткөн. Аман банкка келип ушул жердин кассасына салышкан, элдин баардыгы туурабы? Ушул жерге салышкан. Биз Россиядан которгонбуз акчаны жеңиштин намына. Бирок келип бул жерден алып, биз кайрадан өзүбүзгө шотубузга кошконбуз. Жеңиштин атына намына которгонубуз туура. Биз ал жактан булга которгондон кийин өзүбүз келип, акчаны алып, кайра шотубузга кошуп турганбыз. Азыр банктын начальниктердин көрсөтмөсү бул туура эмес бардыгы. Мына Нурбек Абирович элдин атынан элге жалып жазып туруп Финполго ходатайство бериптир. Элдер бизди иштетпей атат, банкка покой бербей атат. Бул жалган көрсөтмө бул дагы. Биз ушул экинчи чыгышыбыз бүгүн. Буга чейин бир чыктык. Оштубу башка телевидениялар келгенде, мына ушул чыгышыбыз экинчи чыгышыбыз туурабы? Азыр бизге эң негизгиси Аман банк элдин акчасын төлөп берсин. Аман банк акчасын төлөп берип, ол кызмат бери менен кандай кылып эсептешип алсын, ол биз жеңишти билбейбиз. Юридический лист болуп, мына кыргызский, российский банк болгон. Yeni gelgende вообще не может. Россиянın eşiği şıpırıp çıkıp tavukların akşamı içeri salsak yok buna. Niçin şunu Головной Aman Bank cevap vermedi Respublikanski. Rayonun için cevap vermedi bunu da turat. 3 ay 4 aydan beri bizim başımızda aylandı barcak tazalap koyup Finpol'dağı tazamez bu yerde. Gördünüz mü? Anan gelgende niçin iletasınlar? Bey besaralardan akçasın şu Россияның eşiği şıpırıp жүрüp gelip anan gelin tavuk gelip şerge bekitip koysa uyga daha koymayın. Çok koktu atasınlar. Niçin bu yerde anan uğraşıyor? Hiç olma oturasınlar. Niçin emez de Россия